Мыкы, ушул машина сени Ташкентке жеткирет. Андан нары поезд менен Самаркандка. Мен могу трандулет менен жүгүмдү алып барбайм. Абдыхамид Бауыржан. Андай сулуубузга сөз тийгизбегилечи. Маш. экспонаттарды кайтарып бергилечи. Машинанын ичинде адам калдыктары жок. Ну неге? Силер мунун баарын башынан билип туруп, мага эмне айткан жоксуңар? Ушу Кыргызстанда актерлор анча жакшы эмес деп. Аны айтып берүү мүмкүн эмес чынында. Хватит импровизировать деп коюп турмун да. Ага грубо болуп кетиптир да. Биз билбеген нерселер көп экен. Эми съемка учурунда башка, эми съемкадан бөлөк Комедийный актер болобу, клоун болобу, көзүнө интеллект болуш керек да. Идеясы мындай болчу. Өзбек, кыргыз, казак. жок. Мен эми кичинекей эле мындай. Эфир чрезмерный болгон анча жакпайт да баягы. Слишком эле майрам болуп кеткенчи. Кишини уяткан жок десең. Өзү эметип кетти. Эптеп кетти. Мен актерлордун көзүнө карап тандайм да. Жакшы өзүнүн эмоцияларын бере албагандыгы, анын ойной албагандыгы бул актерлордун катасы эмес да. Аны сакем сен билесиңби? Сенин киноңда да тартылган билесиңби? Ооба. Биякта Тимур деп турат. Ошого мен көңүл буруп атам. Эми Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Бүгүн дагы өзгөчө бир мыкты тасма менен сиздер менен баарлашалы деп турабыз. Андыктан баардыгыңыздарды көрүп аткан өзүңүздөрдүн уюлдук телефонуңуздар болобу, ноутбук болобу, жакыныраак келиңиздер демекчимин. Анткени бул тасма жеке эле Кыргызстанда эмес, коңшу Өзбекстан менен биргеликте тартылган мындай сонун бир тасма болуптур. Кудайым буйрса 13 марттан баштап Сырдуу Самарканд деген бир сонун тасма жаралууда. Ал эми бүгүн биздин подкасттын коноктору болуп, ошол тасманын жаратуучулары жана ошондой эле сонун көрүп келген актерлор келген болчу. Актер мырза, кош келиңиздер. Таймс Трагедия проекттин режиссеру Назибек Садыков байке, сценарист байкебиз. Бул жакта аткаруучу продюсерибиз Нурбек Иманов байкебиз жана ошондой эле башка ролдордун Кыргызстан тараптан берин жараткан Нурбек Эсенгазы. Кош келдиңер. Кош келдик, рахмат. Рахмат. Бул кинонун трейлерин, постерин көргөндө эле мындай өзгөчө Өзбекстандын колоритин Кыргызстан, Казакстан биргеликте бир аябаганда бир чоң проект жасалганы көрүнүп турат. Проект туурасында бир эки ооз сөз баштайлы анда эмес, Назар өзүңүз Улуулар баштасын. проект жөнүндө айтып берсек, бул 2 жыл мурун башталган проект. Буну 2 жылга чейин илгертели баягы ойлоп мындай эңсейип жүргөн чоң проекттердин бири да. Себеби бизде баягы илгери 10-жылдары өзбектерде кино бум болуп турса, бизде кино жок кезинде. Ошондо элестетчүмүн да, почему биз ушундай тартпайбыз депчи. Анан биздики резко эле көтөрүлүп кетип, өзбектерди калып кетти да. Потому что аларда баягы бир закондор чыгып, кыскасы ошо кинону государство каттуу эметип, контролдоп жоголуп кетти да. Анан кийин уже киного аралашып, кинодо иштеп калганда ойлой берчүмүн да. Бизде мисалы жылына 30 кино тартылат экен, же 40 кино тартылат экен, 6 миллион адамга бул көп да. Көп акча табыш үчүн Казакстанга чыга албайбыз. Казакстанда эми чыксаң деле аларда конкуренция көп да. Өзбекстан ойго келди да, потому что Өзбекстан калкы официально азыр алганда где-то 48 миллион калк да. Ой, 38 миллион кечиресиздер. 40ка жакын. Ооба, 38 миллион калк, эмелерди Каракалпакстанды кошкондо 41 миллион калк. Ушу эки мамлекеттин, хотя бы эки мамлекеттин кино базарын биргеликке кылсак, тиякта актер көп, көрүүчү көп. Бизде дагы ошондой эми обмен кылып кичине бир чөйрө жасайлы деген ойдо ушул проектти жасаганбыз да. И бул проектти жазып атканда Нурбек досум билет. Көп ойлонгонбуз да, ол кантип ушулардын баарын бирге алып кетишибиз керек. Кыргыз тарапты тартып кетпей же, өзбек тарапты тартып кетпей же, казак тарапты тартып кетпей деп сценарийди көп жазганбыз. Башында эми названиясы жөнүндө кийинирээк айтып берейин. Ошентип 2 жыл мурда Ташкент фестивалына өзүм жолу менен барып, өзүм билети менен барып, Нурбек как раз ошол кезде
журналист болуп ошол фестивалды обозревать этип жүргөндө анан кийин баягы бейжиң жок киргизбейт экен да. А мунун операттын бейжиңин кийип алып баягы важный иши болуп барып эмелер менен таанышып ошоктон тааныштырып презентовать этип ошоктон меморандумга кол койдуруп келгенмин да. Ошонун алкагында 1 жыл өткөндөн кийин буйруп ошо Кудай буйруп биздин департамент колдоп кетти, Министерство культуры колдоп кетти, биздикилер колдогондон кийин баягы мындай гордостьту көтөрүп алып өзбектерге бардык, бизди колдоп атышат монт деп тигилерди уговорить этип ошентип былтыры январь айында мына буюрса ровно 1 жыл 1 ай болуп калды. Ровно 1 жыл 1 ай мурда барып ушул кинону баштаганбыз. Официальный запуск кылып, подготовительный период кылып, анан кийин көп эмелер болду. Эми кино жөнүндө айтканда бул тарткандан алдын бир эме максат койдук да. Жөн эле кино болбосун, бул майрам кино болсун депчи. Мындай эмоцияга бай, светке бай, музыкага бай, мындай жүздөргө бай, майрам болсун деп атайын ошентип тарттык да. Баягы Самаркандтын кооздугун жөн эле дрон менен учуруп койбой, ошоктон действие кошуп, булар дагы баягы ичиндеги Самарканд ичи дагы кооз да баягы медреселердин ичи, ошолордун ичин жөн кошпой буларды коюп көз караш менен көз караш менен булардын көз карашы менен ошо тартканга аракет кылдык. Азыр постердин өзүн эле көрүп турасыңар, бул мындай боекко бай, эмоцияга бай, окуяга бай, өтө бир динамичный, приключенческий бир комедия жанрда кино болду. Мен ойлойм, зрительдерге жагат да, зрительдерге бир кандай десем бир жаңы дем болобу, бир жаңы белек катары. Да, белек катары да ушундай бир майрам тартуулайды да, жаз менен келипчи. азыр улуу Рамазан айында негизи айтылат го, бири-бириге белек берип келесиздер. Бүтүн Кыргызстанга, Өзбекстанга мына ушул тасма түрүндө сонун белек тартылып аткан экенсиңер демек, Ошондой ой бар, ошондой ой бар. Эң сонун. Нурбек мырза, негизи эле тасма эмне жөнүндө? Тасма жөнүндө белек айта кетсеңиз. Негизи могул Найзабектин бир сөзүнө кошулуп кетейин. Жанагы айтты го, эмоцияга бай, анан бир майрам кино болсун деп. Мен кинону аябай көп көрөм. Анан мага ушундай баягы гипертрофированный, чрезмерный болгон анча жакпайт да, баягы слишком эле майрам болуп кеткенчи. Анан анча мынча идеяларын жактырбай, сценарий жөнүндө канча экөөбүз сөз айттык, сөз тийгиздик. Бирок кино тартылып аткан учурда, анан тартылгандан кийин азыркы нерсеге караганда Найзабектин көп айткан идеялары туура чыкты да. Анан анча мынча немелери бирок кесилип да кетти, кээ бир эпизоддору. Но негизи ошол туура чечим болгон экен башындачы. Бирок анан мен могул Найзабекти кыйын азыркы учурда биздин эң кыйын режиссерлорубуз деп сөздөн мындай смело айта алам да. Потому что көп жылдан бери мындай чоң полнометражный кино тартпаса дагы короткометражный кинолору, анан сценарийлер аябай укмуш да, өзүңөр көрсөңөр болот. Этномедианын өзүндө эле 2 да короткометражка есть. Вот. А кино негизи баягы башында идеясы мындай болчу. Өзбек, кыргыз, казак бири-бирин кантип түшүнсө болот. Баягы мен журналист болуп көп жыл иштеп жүргөндө биз айтабыз да, казак, кыргыз, өзбек баарыбыз бир тууганбыз, баягы культурабыз бир, ой жүгүртүүбүз бир, андай мындай деп. Анан казактар менен анча-мынча сүйлөшүп, өзбектер менен анча-мынча сүйлөшүп көрсөк, оказывается, биз бири-бирибизди сыртынан жакшы тааныйбыз. Анан ич жагынан Казакстандын өзүндө, Өзбекстандын өзүндө бизде көп биз билбеген нерселер көп экен. Ошол билбеген нерселерди элге ачалы дедик да. Биз билбейсек дагы, анан анча-мынча разницасы болсо дагы, вот если кичине мындай капнуть, баарыбыз түбүбүз бирдей эле экен. Анан ошо бири-бирин кандай тил табышат экен деген эксперимент коелу дедик. Найзабектин биринчи баш идеясы ошондо болчу. Анан чтобы бул жөн эле мындай комедия, ал жактан комедия болбосун деп, биздин геройлорубуз, каармандарыбыз историктер, ученыйлар, бирок ученый ой жүгүртүүсү күчтүү да, особенно историктердин. Но мындай жашоого баягы көп неме эмес да, не приспособлены, биз азыр жаштарга тең эле алышпайт. Поэтому келбеттери дагы бир өзгөчө. Эме грубо айтканда жашоону билбейт да буларчы. Ошо өзүнүн эле иши менен жүрө берген эме. Өзүнчө дүйнө куруп алган, ошону жашап жүрө берет. Люди науки, да, мындай орусча айтканда. Анан үчөөнү выставкага чакырат Самаркандка. А Самарканд эми аябай кооз жер, Орто Азиянын эң кооз шаарларынын бири, эң байыркы шаарларынын бири. Анан азыр аякта туризм аябай күчөп, анан ойлонуп көрсөк, биз
нам нечего делить дегендейчи, мол, кече жакында эле вот доказали еще раз, да. И мындай карасак баягы история, тарых бүт Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Таджикстан, анда азыркыдай граница жок эле да. Ар жерде болгон да чоң окуялар. И баарыбыз все равно байыркы бир калп менен келгенбиз. И ошону элге көрсөтөлү деп, бири-бирибизди түшүнгөнүбүздү. Тигилер ошо Самаркандка барат, Амир Тимурдун немелерин алып барат. Реликвияларын, калканын, пояс немелерин. Алып барып выставкага алып келгенден кийин аякта баягы международный чоң бир группировка уурдап кетет. Бир выставка бир күн калганда. Анан булар аны чыдай албайт да, потому что бул өзүнүн балдарындай жакшы көргөндөй алектеген нерселер да. И эч нерсеге карабайт, опасность немелер ар кандай неме тоскоолдук кыйынчылыктарга туш келет дагы, бирок кичине мындай коркогураак болсо да кебетесинен, но өзүнүн тарыхы жөнүндө, тарыхын коргогонго булардан өтөр баатыр жок болуп, баарын жеңип кетишет да. Ошону табыш үчүн булар башында сала берет да, пистолет менен атам деп атса да чуркай беришет да. Ошон үчүн тигилер айтат, мен жиндисиңер, силер эмне эле чуркап атасыңар бизге деген. Сонун өтө бир окуяга бай тасма экени көрүнүп турат, чындыгында өтө кызыктуу бир тасма. Анан бул жактан карасак, башка каармандар да ошо казактардын мыкты актердун бири тандаптыр, Өзбекстандын мыкты актердун тандаптыр, жана ошондой эле Кыргызстандын мыкты актердун тандалыптыр. Өзүңүздүн роль туурасында кандай келип калдыңыз? Ушул туурасында бир эки сөз. Убакыттан пайдаланып ушу Найзабек байкеге айта кетейинчи. Рахмат ошону мен мындай өзүмдү ученый мындай тарыхчы десе эле мындай өткөн кеткенди билген мындай билимдүү адамды элестетебиз да биз. Анан ролго кандай туура келдим, мен ушул күнгө чейин кинону көрө элекмин да, бирок Кинону көрө элек да. Ооба, көрө элекмин такыр. Анан деп ойлонуп коем да, мен эмне историк окшошмунбу депчи бир четинен. Анан Казакстанда Төлөпберген Байсакалов, эмгек сиңирген артист Казакстандын. Өзбекстандын эмгек сиңирген артисти болуш керек, Мухаммед Иса Абдухайров. Ошолор менен чогуу тартылдым, эки гигант менен чогуу тартылдым. Кыргызстандын эмгек сиңирейин деп аткан буйрук. Жок, мен эми кичинекей эле мындай. Бар алды да. Эми Кудай буйрса деп ошо эмгектен иштеп келатабыз. Ошол эки гиганттын ортосунда иштедим. Найзабек байке, Нурбек байгелер болуп мени мындай кыл, иним мындай кыл деп керезин айтып, мындай талим тарбия катары мындай багыт беришти да булар. Биз дагы аракет кылдык болушунча. Анан эки гиганттын маңдайында тебеленип калбаймбы, актердук чеберчилигим кичине аксап калбайбы деген дагы ойлор кетти. Мен дагы чактан ойлондум. Анан Төлөпберген Байсакалов байке дагы экөөбүз чогуу бир комнатада жаттык да, жактанчы. Ал дагы жакшы байке экен. Давай, Нурбек, өзү орусча алыштырбайбы? Давай, Нурбек, вот так сделай, мындай кылсаң, да, өзүңө крепость кур дейт да. Мындай карап келсем, аябай сонун важный мындай акылга сиңетүрчү жакшы нерселерди айтып берди да. Ошо комнатадачы, бир комнатада. Эми съемка учурунда башка, эми съемкадан бөлөк комнатага келгенде башка сөздөрдү айтып атты да. Мен ошондон дагы талим тарбия алдым десем болот да. Өзүңө крепость кур деп атат. Короңго эч кимди секиртип кирбе деп атат да. Секирип кирбесин сенин короңго деп атат да. Мындай калаганда философиялык сөз кылат мындай. Мен ушул проект үчүн көп эле өзүмө жакшы жактарды алдым десем болот. Найзабек байке, Нурбек байкелерге рахматымды айтам. Ошо мындай имидж биякта муруту бар, үчө тең мурутчан эмеспи? Мурутумду ошондо биринчи жолу өстүрүп көрдүм. Мурут өстүргөн аябай жаман турбайбы? Билбейм, кана мурутчандар кандай жүрөт билбейм. Мото аттыңар го, дайым. Ооба, монтип. Байка бир нерсе жабышып калгандай эле. Кычат уламчы. Ишо күндүн ысыгы. Зато Толикага айткандай колдонбодуңбу жана 72% специальный шампунь. Кирсамын дейт го. Кирсамын. Бир кыстырма сөз айтып коеюнчу ошо актерлор тууралуу. Тиякта действительно баягы актерлорду тандап атканда аябай көп кандидатура карадык. Ошо биринчи эле сөздүн чындыгы Мухаммад Иса Абдулхайровду көптөн бери билебиз да.
аябай популярный актер. Аны сразу да мы утвердили. Ага мындай сөз жок эле, бирок аны менен акасы переговор кылыш аябай татаал турбайбы. Өзү жакшы эле интересный эме кылды, бирок аябай занят экен. Каждый бир 2 күндүн биринде съемка. Ошо графигин аябай татаал болуп, переговорубуз созулуп кетти, бирок мы договорились с ним. А негизи могу актерлук чеберчиликке бир сөзүм бар да, бизде негедир көп айтышат, ушу Кыргызстанда актерлор анча жакшы эмес деп. Бирок биздин ар бир актерубуз биздин эле кинодо эмес, могу Кыргызстанда, ну ладно, ар бир эмес, көбүнчө бул актердун жакшы өзүнүн эмоцияларын бере албагандыгы, ойной албагандыгы бул актерлордун катасы эмес да. Бул көбүнчө режиссерлордун катасы. То, что даже мол Голливудта айтат, bad acting is bad directing деп. И поэтому Нурбек өзү деле айтып кетти, что тиякта Толик ага, Төлөпберген Байсакалов, биякта Мухаммад Исо турса анан өзүм жоготуп албаймбы дегенде, но биз Найзабек экөөбүз Нурбекти бир дагы секунда сомневаться эткен жокпуз да, когда мы его выбрали, тандап алып ГВТсин. Потому что мы были уверены, что вот ошол Найзабек актер катары баарын биринчи бир уровеньге түшүрүп, чтоб бири-бирине чоң келбесин деп. Анан да кайра баягы бизге керектүү эмоцияларды тартып аларын бир да секунда сомнения кармаган жокпуз да. В этом мы были уверены, поэтому Нурбеке дагы тебе тоже, наверное, из-за этого было комфортно, да, что ты не терялся. Потому что азыр он скромничает. Я не знал, как это. Тиякта собственно эле жүрдү Самаркандта. Эч уялбай. Ушул үчөө жөнүндө мен дагы айтып коем, потому что биз эми бул үчөө менен до конца иштешибиз керек да. Анан үчөөнүн образын, ролун бирдей алып кетиш керек да. Анан биринчи күнү мен биринчи иштеп баштаганда актерлорго свобода берем да, башында элечи ойноп көрсүнчү, көрөлү деп. Ана өзбекстандык Мухаммед Исо одеялды өзүнө тарта баштады. Кыйкырып, бакырып бир нерселерди көрсөтүп элечи. Аябай популярдуу. Анан Нурбек карасам, Нурбек уже бозоруп баратат арасындачы. Экинчи планга өтүп баратат да. Анан ал киши мен билбедим да анын баягындай ранимый экенинчи, эмеси жумшак экенин билбедим да. Анан жан дүйнөсү назик, хватит, жан дүйнөсү назик экен да. Хватит импровизировать деп коюп турмун да, ага грубо болуп кетиптир да. Анан кийин тултуюп эле экинчи дубльда начали десем нота отурат. Өзү текст келгенде сүйлөп коюп кайтып нота болот. Что не то болуп атат, эмне болуп атат деп. Анан ну хорошо деп чарчап калдык ошо беркилер тартып кайт ошого өтөм. Ошого өтсөң деле монтойт. Анан сыртка алып чыктым да, тынччылык элеби десем. Мен импровизация кылгандай, мен клоун белем, мен актёрмун да, эмнеге антип мени урушасың дейт да. Мен сизди урушканым жок, просто айттым, импровизация кылбаңыз, тексттен чыкпаңыз деп. Анан кечирим сурап, анан кайтып иштешип кеттик да. Ошондо бул айтып атпайбы, алардын опыты бешеный да, алардыгы тетиги 80 жылдардан бери экранда да. Нурбекте азыраак экен, экранды мен көрөм да, бул көрбөйт да. Көрүп турабыз. Же Нурбек жанында болсо Нурбек көрүп турат, оператор көрүп турат. Үчөө кадрды болуп калганда үчөөнүн байкайм да. Эмесинчи баягы децибелдерин өтүп кетпесин деп. Ананча Нурбекке акырын бар айтып коем. Болбосо давайте еще раз дубль деп коем. Бирок интересно экен да, үчөө Нурбек да молодец да. Нурбек менен илгери баягы Кожоюн деген кинодо эпизоддо мынча эле эпизод тарткам да, ошондой эстеп калгам да бунун мастерствосунчу. Потому что буда энергетика күчтүү да. Энергиясы бар, будан чыга турган бала да. Только туура иштеш керек да. И буну билем да, буну деле. И баякылардын арасында карасам уже бул тайсалдай баратты да. Потому что биз тандаган деле Нурбекти тандаганбыз да. И кандидатура там столько биздин бүт жылдыздар бар болчу арасында. Бүт жылдыздар. Бирөөсүнүкү түсү туура келбейт, бирөөсүнүкү мастерствосу туура келбейт. И биз баягы көздө интеллект издедик да. Көзүндө интеллект болуш керек, ойлонгон адам болуш керек. Комедийный актер болобу, клоун болобу, көзүндө интеллект болуш керек да. Мен актерлорду көзүнө карап тандайм да. И Нурбек бар эмес па? Нурбекке чалдым, келип сүйлөштүк. Бул макул деп кетти. Анан кийин дагы чалып алып мен чындап эле. Көрсө бул кастингтерге барып жүрүптүр. Анан как раз сенин киноңдо тартылып жүрүптүр ошол кездечи.
тартылган атканбыз. Мен айттым да чачың алдырыш керек, мурутун коюш керек. Бул айтып калдым, мен байкелерге тартылып атам, этномедиада тартылып атам. Но макул, качан бүтөт, ушунча бүтөт, давай анан чачың алдырабыз деп мурутун өстүрүп, чачын алдырып, анан алып барган вообще башка образ. Ошо эми кыскача айтканда, бул ошондой баякындай опытный актерлордон жакшы сабактарды алды, алардан кем калган жок да, бир дагычы. Биз мен чындап сомнение болуп аткан, бирок мен өзүмө баягы ишеним бар эле да, что бул мени иштеп чыгарса болот деген ишеним бар эле. Көп иштегем жок, чынын айтсам, көп иштегем. Мен ойлоп аткам, көп иштейм бул бала менен, бирок тигилерден кем кылбай чыгыш керек депчи. Өзү подтянулся, өзү кишини уяткан жок десең. Рахмат. Өзү эптеп кетти. Менимче мисалы өзүңүздөн ылдыра караганда өзүңүздөн жогору профессионал адамдар менен иштеген дагы да мындай комфорттуураак болуш керек менин билишимче, Сонун. алардан Аны айтып берүү мүмкүн эмес го аны мен. Аны айтып берүү мүмкүн эмес чынында. Аябай жакшы экен. Мындай багажың кеңейет экен да. Багажың кеңейет экен. Найзабек байке айтып атпайбы ошо интеллектуалдуу жактан кичине эзепчи, анан ушул сөздөрдү укканда эле мен өзүм адресиме кичине башкача туюла берет да. Неужели я депчи мындайчы. Ушундай демек сизде интеллектуалдуу көз караш бар экен да. билбейм. Аны сакем сен билесиң. Сенин киноңдагы да тартылган билесиңби? Ооба. Жок, ал не только баягы мындай болуш керек да. Бир жагынан вроде бы простой, мындай жөнөкөй эле, бирок бул историк, тарыхчы, ученый десең, ишениш керек да. Зрительдерчи жөн эле. Например, вот Эмилий Саналиев, да? Аябай жакшы актер, абдан. Бирок ал өзүнүн образын жанагы илгер даң биле, спортик менен кичине ишениш кыйын болуп калган да ага. Если ал кече эле спортик болуп, бүгүн ошо ученый, тарыхчы десеңчи, бирок ал башка ролдору менен жакшы тартып чыгып, эми ар кандай образдарды жарата алды, да, драматическийчи. А көп жыл аны серьезно не воспринимали же. Зато азыр өзүнүн эмеси менен кетти. Анан чисто мындай келбети герой любовник да болуш керек эле да. Потому что ошол Эмиль, он мындай көлөмдүү такой более серьезный. Баягы апамды издеймден кийинчи. А Нурбек мог и герой любовник да боло алат, простой эле мындай жөнөкөй күлкүчү да боло алат, анан тарыхчы да боло алат да. Жанагы фарси тилин изилдеп чоң деп жазган. Бардык жагы бир жерге топ келген экен. Фарси тилин изилдеп чоң тарыхый илим жазган бул. Эмгек жазган да. Ошо артап кетирсе деме. Чачым өсүп эле. Умуруту. Съемкалар кандай болду? Каякта болду? Кыргызстанда канча күн? Өзбекстанда канча күн? Съемкалар бир айдай болду. В основном Самаркандта болду. Самаркандта бир 20 бир нерсе күн тарттык. 40+, эме ысыкта да. Местный өзбектер көнүп калыптыр ал эмегечи. Биз жаман кыйналдык. Мен мисалы өтө кыйналдым. Мен мо кресломдо 4-5 бутылка суу турду да. 1 саат сайын ичип болсун баягынычы. Тер кетет. Бирок эми увлекательный болду. Мисалы өзбектердин группасын менен биринчи жолу иштедик да. Мен Кыргызстанда группада иштеп көнүп калгам. Мен өзүм темпо ритм тез да, тез тартам. Өзбектер башында көнө албады. Биринчи күнү эле баягы бири-бирибизди түшүнбөй эле съемкабыз чоюлуп кетип, ошол күн кандай десем брак болду да. Аягына жетпей калдык. Анан кийин токтоттум съемканычы, баягы тигилердин КППсы менен иштей албай калып, съемканы токтотуп, мен ответственныйсым болсун, биздин акчадан болсун, токтоттук, давайте келишип алалы деп. Эртеси күнү кечке башкадан план түзүп чыктык. КППбыз баягы бир ай түзгөн КППбыз уже омен Аллах акбар болуп калды. Эмне болбой калды? Ритм туура эмес. Менин ритмим билбейт да, ал экинчи режиссерчу өздөрүнүн ритмине жасап алган, башка режиссердун ритмине жасап алган да. Мисалы, билбейм, мага биз күнүнө примерно 5-8 минут жакшы тартсаң болот да. Алар 20 минут коюп салган да. Мисалы, анан кийин КППны түзгөндө билесиң да, тартып калдың. Адрести, локацияларды бир жакын коюш керек да. А бунуку моерде бир сцена, анан кийин шаардын тет четинде экинчи сцена, үчүнчү сцена кайтып мояка кетип тартасың да. Эмне үчүн биякта тартып койсоң болбойт дегендей да. Ошону оңдоп түзөп эметип чыктык. Биздин звукачтар кыйналды.
бизде живой звук деген эми илгертен эле уже живой звук да. Аларда деген живой звук жок экен. Түп такыр эме жок экен да. бүт бара озвучка экен, Бүт бары дубляж экен, бүт бары экен. Актерлордун атын айтпай эле коеюн, өзбек актерлор келип туруп эле эме суфлер каякта дейт да. Биз турабыз, эмне суфлер суроо деп. Суфлер каякта турат, камера жанында турабы дейт. Суфлер жок. Эмне кылабыз? Жаттап келишиң керек болчу. Мында буну карабайсыңбы? Көрдүңбү? Бум турат. Маяка илдүү бир нерсе десем, ошол живой звук десем. Жок, анда биз андай сүйлөшкөнүбүз жок. Мен текст жаттаган эмесмин дейт. Көрсө булар текст жаттап эле барат экен. Режиссер на ходу биз илгери кыргыз фильмде иштеп жүргөндө илгери баягы эски камера эмес, баягы аналоговый камера деп коелу, кассетный камерага тартып жүргөндө режиссер мончу да, актер монтет, актердун задачасычы сен мояка барасың дагы, анан бияка кирип кетесиң деп коет. Актер камера кадрга киргенден бери кара, кыйкыр, ила деп ошону команда берип ойнотчу да. Өзбектер ошондой экен до сих порчу. Ошон анан съемка болуп атканда бизде эми абсолютно тишина болуп тартат да. Тынч деп уруша берип, кыйкыра берип уже баягы группанын жүрөгү ооруп калган да. Аякта тартып атсаң, биякта осветительдер комментировать этип атат сахнанычы. Карасаң күлүйдү, деп. Анан звукач мени карап коет. Не болуп атат дейт. Анан кийин ойноп алгандан токтоп айтабыз. Туугандар, биз жазып атабыз. Бүтү кылып атат. Давайте эметели. Хорошо. Где-то 3-күнү көнүштү. Анан актерлордун баягы петличкасы менен жакшы угат экенимди алар так ошо боюнча билбей эле кетишти. Айтканым жок. Стоп, еще раз десең ары барып, ушул кыргыз режиссер бир нерсе деп кетти. Деп мени карап мени көрүп калса, деп коюшат. Мен дагы деп кой. Ошо живой звук ошондой кыйналдык биз, чынын айткандачы. Анан баягы массовый жерде тартканда же Мухаммед Исо площадьте тарттым, Регистанда площадь тартканда Мухаммед Исону тарттык. Ошо күнү эле Ситоран тарттык, по-моему. Эки звезданы, эки вообще величина бийик экен да аякта. Миңдеген эл үйүлүп калса болобу. Баягын же тособуз, жакшы эле тособуз, бирок үндөрүн немете албайбыз да. Тартып атсак, расымга түшүп алайлы, сүрөткө түшүп алайлы сиз менен деп кыйкырышат да баягылар. Анан эметтик, бир күн айттым, Мухаммед аке, Исо аке деп коечу. Исо аке, эшикке чыкпаңыз. Эмени Ситоранда айтабыз. Лишний раз сыртка чыкпагыла. Дейбиз, аларды машинага бекитебиз, баары даяр болгон чыгып тыр ойнойбуз, кайтып машинага бекитебиз, камераны өзгөртөбүз, ошентип тартып аттык да. Көрүп калган болсо эле болду да, съемкаң уже ошо менен кыйын болуп кетет. Нурбек жүрдү, буну эч ким тартпайт. Самаркандта тем более. Алар менен түшпөйсүңөрбү деп. Мен дагы актёрмун деп. Бул менен биз барып түшүп коюп аттык. Биз тааныйбыз да. Съемка чынын айтсак эмоционально жакшы эле болду, бир физически кыйын болду бизге. Жок, наоборот. Физически жакшы болду, эмоционально кыйын болду. Потому что ритм бири-бирибизди түшүнбөйбүз. Анан кийин бизде мисалы кыргыздардын арасында же казактардын арасында буну кармаса болбойт. Жок десең түшүнөт да. Буну кармаса болбойт. Жок десең кармап туруп деп коюшат аларчы. Ошондой экен да. Эртең саат 9-да кел, макул десең, хоп деп кетет. Эртең 9-да чалсаң, 9-да алыш керек беле деп сурайт. Ошондой моменттер көп болду да. Кечикме моменттер. Ар бир эле площадкада болот, билесиңер да. Ар бир эле площадкада бир кечиккен, бир экөө болот да, знаменитый кечиккендер болот го. Пунктуалисттерчи. Андайлар болот. Бизде да андай болуп атты, бирок бизге жакшы жери Самарканд шаар өз кичине экен. Бизге окшогон пробка деген нерсе жок экен. Пробка болсо деле көп болсо бир 10 машина пробка, ошол 10 машина мындай пробка болуп калса эле өзбектер баягы нервничтетип сигнал берип кыйкырышып кетет. Биз монтип эле отурабыз. Бизге пробка эмес да ал. Ошон үчүн бизге оңой болду да. Таласты тартмакпыз. Кызыл Ордага барып тартмакпыз, музейлерин көрүп койгонбуз. Тилекке каршы бизде баягы Нурбек башында айтып кетти. Кагаз алуу, уруксат кагазын алуу өзбек фильмден көпкө чоюлуп кетти дагы, биздин договоренностьтор бүт бузулуп кетти да. Анан кайтып сүйлөшкөнгө уже шарт болбой калды, потому что майдын аягы уже Ташкенттин өзүндө 40 градус болчу да. Биз июлга өтүп кетсек, аякта тарта албай калчубуз, камераларыбыз күйүп кетмек аяктачы, ысып иштебей калмак да. Ошон үчүн июндун ичинде тартып бүтүш үчүн Кызыл Орданы отмена кылдык, Таласты отмена кылдык.
ошол Самаркандтын Каерде ичинде тартканыңызды айтпай эле коеюн дедим эле, айтасың ба? жок, Ташкентте тартпадыкпы? Ташкенттеби же Таш областтагы? Таш областта. Ташкентский областта тарттык. Ал секрет, кино чыгып, анан бир ай, бир эки ай өткөндөн кийин анын секретин дагы айтып беребиз. Просто кызыктуу секрет, мындай деле дем эмес. Ооба. Ташкент областы тарттык, Самарканд бүт областы тарттык, трассаны бүт тарттык, Таласка бардык. Таласка адресini тарттык, бирок Нурбек жок таптык. Нурбек билбейт да, ошо Нурбек билип калбасын деп атабыз. Таласка тарттык. Бирок Нурбек жок эле да. Бирок Нурбектин дублеру жүрөт. Дублер бар. Ошондой болду, съемка ошондой болду. Жакшы болду. Биз для меня, мен үчүн бир чоң сабак болду да. Опыт болгон экен да. Чоң опыт болду. Буга чейин 4-5 кино тарттым. Казакстанда тартып келдим, Россияда иштеп келгем, биякта тарттык. Бирок Өзбекстанда тарткан мага башкача болду да, эмнегедирчи. Чоңураак опыт болду да, потому что от и до өттүк да. Мурда мисалы Казакстанга приглашенный режиссер болуп барсам, бияка деле анча-мынча приглашенный режиссер болуп жүрдүм да. А тиякта от и до өттүк да. Эмне болот экен, кандай болот экен, анан кийин съемкада мага жаккан жери операторский группа өтө сонун иштеп беришти, мага жеңил болду да. Художниктер жакшы иштеп беришти. Художниктер бар, чоң турецкий сериал иштеп келген художниктер экен. Биздин окуяны мындай эле семишке чаккандай эле кылып коюшту да. Ошол жакты мага. Мен ойчусу Самаркандта художниктер үчүн оңой болуш керек. Тягын карасаң деле кобуз, биягын карасаң деле. Это так кажется, оказывается. Но тиги ошо бизге туш келген художниктер группасы аябай неме экен да, баягы внимательный, кылдаттык. Бүт мелочтарды неме кылып иштешет экен. Өздөрү жасап чыгат экен ошону баарын. Да, анан алар наоборот бизге неме кылып атты. Биз айтабыз, Исабек вперед, он жаса дейбиз. Исабек туруп, ака, буга 2 күн керек. 2 күндө эмне кыласың? Көрөсүз да, анан дейт. 2 күн бересиң, сонун кылып жасап берет. Баягы настоящий дейт. Мен аябай таң калып. Мындай жөн эле дубалды, мындай жерде даже кээде жарым күндүн ичинде совсем эле башка жерде. Тааныбайсың, жана локацияны тандап койгонбуз да. Анан художниктер кетет, иштегени биз башка жакта тартып жүрөбүз. Келсең, уже Вообще башка. Да, мындай фактураны аябай жакшы берет экен. И дагы бир жагы административдик жактан Өзбекстанда эң кыйын нерсе кагаз алуу экен. Кагаздар кол койдуруп нужный адамдарданчы. Бирок ошол кагазды алып алсаң, любой жерден жол ачык экен. Пожарный машина десең, пожарный машина таап берет. Мындай ГАИ десең, ГАИ таап берет. Любой музейге мына кагаз бар, Өзбекфильмден, агентстводан кагаз бар, мына Самаркандтын демеси администрациясы кол койду, тарта бергиле, келет деп барасың, ачып берет. Аэропортко да кирип кетесиң, ЖД вокзалга да кирип кетесиң, ошол кагаз менен элечи. Просто опис кылат, мо кирет деп эле. Это же стратегический. Бирок ошо кагаз менен кирип кетесиң да. Негизи аябай ыңгайлуу экен негизи бул жагы. Буларда баягы кинодо закон бар экен да, министерстволорду бири-бирине байлап коюптур. Мисалы, ошол Минздрав бир юбилей болсо Өзбекфильмге айтат. Бизде юбилей болот, 2-3 документальный жасап берле дейт. Алар бекер жасап берет. Бул Өзбекфильм тартып атса, бизге баягы врачтар керек, больница керек десе, всё, без проблем барып тартып берле дейт. Ошондой бири-бирине баягы взаимосвязь кылып коюптур да. Ошону жакты бизге. Сон. Бул нерсени биз дагы ишке кирсек сонун болсо экен, Ошол жагынан өзү мындай үйрөнө турган нерселер аябай көп экен. Бирок алар дагы бизден көп нерсени үйрөндү да. Ошол биринчи эле могу звук айтканды, баягы площадкага чыкканга чейин почти вся группа узбекская живой звук жазганыбызга ишенген жок да. Ал кандай болот? Бул бир мечитке кирсек, аякта эхо болот, анан көчөдө тартсак, там базардын немелер, ошол менен сонун болот, живой звук, атмосфера болот десең, жок, болбосо керек. Кантип тартасыңар деп анан локация издеп атканда дагы экинчи режиссер барып, бул жерде эхо экен, бул жерде слишком шумно экен, башка жерге эле барбайлы дейт. Например, Найзабекке художниктерге, операторлорго жагып атат. Живой неме келет, звукорежиссер келет. Он все сделает. Силер ага кабатыр болбо, биз биягын башка жагын оңдой бер деп барабыз. Анан ошо бир жумадай даже көнгөнү бат эле көнүштү 2-3 күндө. Но все равно до конца таң калып жүрдү да. Кантип ушулар ушундай живой звукту жазышат деп. Анан актерлор көбүнө жакты на самом делечи. Башында чочулап атты, кантип биз сөз жаттап неме кылып, импровизацияга көнгөн экен. Бирок
уже көнүп баягы бири бири менен сүйлөшүп взаимодействие поняли, анан анча мынча кээ бир кадрларды монтировали, чтобы посмотреть. Ошону көргөндөн кийин вот это вот сон болот экен деп, наоборот аларга аябай жакты. сон баракелде. Сиз үчүн мисалы ал жакка барганда эң кыйынчылыгы эмне болду? Кыйынчылык ошол болду. Ошол мен эки гиганттын тебеленип каламбы дегеним болду. Мурутум болду. Ысык болду. Биякта эми анчалык деле ысык эмес, тиякта эки эсе ысык экен да. Еще тем более жанагындай күн немеден ландшафттан тартканда күн аябай ачуу тиет экен. Ушуну башың ооруп, улам суу ичесиң, суу алып кел дейсиң, анан тажап бүтүштү тиги өзбек байкуштарчы тумандар. Суу бергилечи, суу жок калды, азыр келет, ошентип суу сооатып тарттык. Жанагындай Найзабек байке айткандай кыйынчылыктар болду. Ошондой эле кыйынчылыктар болду, бирок мен дагы айтайын, көп багаж алып келдим, опыт болду да магачы. Бул кино мен үчүн имидж боюнча актёрдук кесибимдеги бир ийгиликтүү ролдордун бири деп айта алам да, ишеничтүү. Ошол кыйынчылыктар сиздин актёрдук оюнуңузга тоскоол болду? Кыйынчылыктар күндүн ысыгы болду, албетте болду. Бир жактан ролуңду ойлойсуң, күндүн ысыгы, тоскоолдук, эми ар бир эле актёрдо болуш керек. Эми кышында башкача сезим болсо, жайында башкача сезим болот дегендейчи. Анан кыйынчылыктар көп эле болду негизи. Аны сезиш керек го. Аны сууга барып айтам десең. Анан бир учурда Ситора келди. Ситора келгенден кийин Нурбек башка адам да. Аны өзүм жоготуп идим. Монтет кофени мояка алып келип койгула, режиссер мияка келсинчи сүйлөшөм деп. Өзүнчө эле Том Харди. Жок, чын. Неме? Ситора мындай караганда дагы башкача карайт экен да адамдычы. Монтип теше карап салат экен да. Мен ошол жерден кызарып татарып, сиз билесиз, чай ичип атып, чайым тиги коюп атып, минтип калдырап кеттим, минтип кадимгидейчи. Аябай сүрдөгөм, чынын айтайын. Исаак айтып коет. Ана бала сүрдөп атат депчи. Чындыгында сүрдөдүм. Сүрдөгөнү экранда көрүндү да, бир эки жерде ошо бизге керек болчу да. Сүрдөгөнүчү керек болчу да. Ооба, ошол жардам берди окшойт. Таң. Анан Парвина келди. Бекер эстеттиңер. Анан кийин Парвина келди. Так. Парвина экөөбүз азыркыга чейин да сүйлөшүп турабыз. Кудай буйрса эми экинчи бөлүгү же үчүнчү бөлүгү тартылып калса, Кудай буйрса, анда дагы Парвина дагы бар. Парвинаны Бишкекке чакырабыз деп таласка. Ооба, Кудай буйрса. Негизи мисалы ар бир роль үчүн актерлор өзүнчө изденет го. Ошого сизге мүмкүнчүлүк берилди? Берилди, албетте. Найзабек байке мага чалып байланышка чыкканда сенин мурутуң өсөбү деп сурады. Ошо свобода болчу. Единственный свобода ошол эле. Мурут өстүп көргөн эмесмин да, таптакыр эле. Анан театрда мурут барбы, чаптап мага сүрөткө тарып жөнөтүп иштеп, мынтип чаптап өзүнчө театрдан мурут алып, анан мынтип түшүп жиберип идим, деп жоголуп кетти Найзабек байкечи ортодон бир көп убакыт. Бир айдай жок болдук. Ооба. Андан кийин Нурбек сени утверждать эттик, биз жолугалы деди. Анан жолугуп, анан ошондон кийин башталды да даярдыкчы. Сценарийди окуп чыктым. Окуп чыкканда биз эмне Найзабек байке орусча ойнойбузбу дедим да. Нет. Башында орусча ойнойбуз дедиңиз окшойт. Жок. Сценарий орусча жазылган болчу. Орусча жазылган да. Мен орусча окуп чыктым да. Анан орусча ойнойбузбу деп сурадым. Жок, кыргызча ойнойсуң. Ар бири өз тилинде эле ойной берет деди да. Анан ошол күндөн баштап эле жанагы өзбекче сөздөрдү, анан казакча сөздөрдү көрө коюп эле, кинолорду көрүп элечи. Түшүнбөй калып мындай чыгып кетип калбайын депчи. Ошондой даярдыктар болду. Тил жагынан даярдык болду, анан имидж жагынан даярдык болду. Чачым узун болчу да. Чачымды алдырган жокмун ошо күнгөчө. Анан Найзабек байкенин карамагында ошо чачымды тегистеттирип, Айгүл экөөбүз барып чачты тегистеттирип, анан муруттун өстүрүп ушундай неме болду. Анан кыргыз өзбек фильмдерин алдык костюмду
костюмду чач алдык, чач сатып алдык. Чач алды, чач сатылып алынды. Имидж жактан башкача роль болду. Имиджге ушу образ жактан жакшы иштелип чыккан ролдорумдун бири болду деп айта алам. Ушу фильм Майрам деп эдикпи? Бул биз образдарды кийин костюмду ойлоп чыкканда да ойлоп аттык да. Тиги могу Абдулхамид деген өзбек бул көбүнчө одиночка да. Одиночка бул баягы военныйга окшогон кийинет да. А тиги казак актер ал галантный да. Галантный, ошон үчүн баягы кичине ак көйнөк неме. А бул романтик. Бунун костюму баягы кызыл ала да. Ооба, галстуктары да кызыл ала да. Потому что буну көргөндө эле уже все да, бул романтик, бул бир ырчы дейт ойлойт да. И ошол романтикалык азыр эми спойлер кылбай эле коеюн, кинодо романтический линия бар. Ошол Ситора Фармонованын образын ойногон ошол актриса менен бунун кичине эмеси бар да. Ситораны багындыра алдыңызбы? Анан Ситора айымды багындыра алдыңызбы? Билбейм. аны кинодо көрөсүздөр. Кинодон көргүлө. Бул ошол фильмдин башында сценасы бар. Буну музейдин директору жөнөтөт деп болду эми. Өзбектин бир татынакай кызын алып келчи. Үйлөнчү, апаң жалгыз кыз жалат болуп бүттү деп. Бул да сиз да кайтып бересизби деп кетет да. Кеткенде Ситораны көрүп калат барчы. Анан кийин кетти деп кой. Жашоомдо да үйлөнчү деген ар бир киши айтат да. Кинодо да ошондой болду. Ошол жерин жакшы көрөт. Бирөөнү үйлөндүргөндө. Менин профессиям ошондой да. Анан костюмдарды и мындай реквизитке Ташкентте ош атын унутуп калдым, азыр эле эстедим эле. Бир чоң базар бар экен. Баягы секонд хенд барахолка бар го бизде. Ол Космопарктын алдында сатат го эски немелерди. Ошондой целый базар бар экен. Ошо аябай таң калтырышты да. Потому что барсаң почти любой исторический, мол 20-чы кылымдын бер жагына, 30-40 жылдын бер жагына любой костюм табат экенсиң. Бир мешок галстук сатып алганбыз. Шакек, саат, эме галстуктардан бери. Магнитофон, телефон бар жогу бар экен. Художниктердин бейишкен да. Аябай сонун экен. Мага жакты. Мен өзүм ошолор кызык болуп көп жерге өзүм дагы барып келдим да. Анан дагы бир мындай то, что запомнилось, бизде баягы Малисада лампочка чыгарат го. Накаливание. Азыр почти жок да ал лампочка. Аны табыш, да, бир топ кыйынчылыкты демелер. Базарга барып ушундай лампочка десек, биринчи түшүнбөйт. Анан баягы илгерки десең, кыргыз лампочка дейт. Өзбекстан базарларында кыргыз лампочка дейт экен. Малисада лампочкалар бар экен да. Анан жаллабат суусун таап ичип аттык. Жыргадык. Ба, кымыз ичкенде эле болдук да. Сон. Байза мырза айтыңызчы, негизи Сырдуу Самарканд тасмасы калкка эмне айткысы келди? Эми бул биринчи үч өлкөнүн биригип тарткан тасмасы болгон үчүн көп деле баягындай глубинный смысл койбодук да бугачы. Бу жерде эң башкысы булар эмне үчүн историк, эмне үчүн баягы реликвияларды Самаркандка алып баратат? Потому что түбүбүз бир да. Жер, биз жашап аткан чөлкөм бир болгон. Тарыхыбыз бир. Булардын ошол идеясы көп. Өзбектер дагы мага суроо берип атты, ошол руководство. Биздикилер дагы кайсы тил тартасың? Аралаш. Кандай аралаш? Кыргыз кыргызча сүйлөйт, өзбек өзбекче сүйлөйт, казак казакча сүйлөйт, орус орусча сүйлөй берсин. Эмнеге ал мындай болбойт да? Бир неме кылбайсыңбы? Андай болуп, мен айттым, андай закон жок болбойт деген. Биз ошол үч элди мындай бириктирип тартып аткандан кийин ошолордун тилин дагы биз угушубуз керек. Биздин тилди алар угуш керек. Биздин актерлорду, биздин жүздөрдү алар көрүш керек, алардын жүздөрүн биз көрүшүбүз керек. Ошол болду да. Анан про дружбу народов десең высоко деп кой, высокомерно болуп калат, высокопарно болуп калат, бирок чындап бул үчөө кино бүткү чейин үчөөнүн образы кадимгидей дос, бир тууган болуп калышат да. Биринчи башында салам алейкум, аягында кучакташып, ыйлашып, бири-бирине коштошуп, ошондой тарттык да. И баягы ошол маңызы дегенде ошол үч каармандын достугу жөнүндө да. И ошол башка мындай издей албадым да. Издесең болот. Это зачем усложнять? Бул фильм праздник, фильм биринчи жолу ушундай болуп атат. Достугубуз бекемделсин деген деле фильм. Бирок сюжет ушундай бир куруш жаздык.
ар бир минутасы баягы азыр зрительдер билип калдык да, сен да кино жасап атасың, трейлерлерди көрүп атабыз. Мисалы трейлерлерди кинотеатрга барсаң 30 секунд кылып бер дейт да. А 30 секундта кинонун темасын айта албайсың да. Ошондой эле болуп калды. Элдер да ошондой болуп калды ба? TikTok, Instagram первый 5 секунд жакпаса кетип калдың да. Ошон үчүн бизге башталганда эле интрига менен баштадык да. Башталганда эле интрига менен башталып, аягына чейин биз рабочий копиясын өзбектерге көрсөтүп келдик. Алар неме дейт? Эмне бул 1 саатта эле бүтүп калды кино дейт. Алар этот мен убакыт аларга тез өткөндөй болуп калды да. Ал версиябыз 1,5 саат болчу. Биз биякта отурабыз, монтаж кылганбыз да. Карап отурабыз, косяктарын жазып отурасың, алар ооздор ачылып, чыгып алып, актерлор келип, кучактап, мактап, это первый раз я такое кино смотрю. Именно вот местное кино дейт да, потому что алардын киносу биздин кинодон совсем башка да. И жанр жагы, и подход жагы башка, монтаж жагы башка, съемка жагы башка. Даже съемка кылып атканда этот Садридин деген башка оператор Найзакен канака тартамыз деди да. Чуркап тартабыз деди. Кантип деди? Бүт чуркайбыз дедик. Бүт чуркап тарттык да. Чын оператор мен айткам да, сен физический жагынан неме болуш керек. Ал өзү альпинист бала болуп чыкты да. Альпинист экен, кичине спорт менен заниматься эткен. Баягы жилетин чечкен жок, кино бүткүчө эле ошондой эле жүрдү. Эми эле отурганда все, следующая сценасы хоп деп туруп кетет. Эми баягы физически подготовленный оператор болбосо кыйналмак да. Бизде бир-эки чоң операторлор бар. Штатив берчи, маякта эле мындай кылып тартып ийем дейт да. Монтип эле баягы наезд отъезд кылып ийишет да. Бул өзү оператор бизге чындап бизге мындай ийгилик болду оператор тапканыбызчы. Ал өзү эме экен, инженер экен да. Операторлык техникаларды өзү ойлоп табат экен. Мисалы русская рука деп коет го, ошону өзү ойлоп таптыр. Уз арм депчи. Ошо машинасы бар экен, машинасына бир нерселерди байлап, моундай эме руканы коюп, кыскасы могу Матисти трейлерди көрдүңөр болуш керек, ошолорду баягы змейкаларды тарттык, 100 менен тартып аттык да. Мен салонда отурам, машинада отурабыз да. Мерде монитор, камера монт утат. Мондай камера. Монда кылып атышат да. Не кылабыз эми? Кантип эме атат. Найзаке, мынаны караң деп мониторга карасак, түз картина. Баягында ушундай бир сону стабилизация кылып тур. Штат эме головкалар монт ойноп жүрсө камера мындай да. Камера түз кармайт. Анан квадроцикл бар. Квадроциклында да жасап алган. Анан бир 2 баллон, 3 дөңгөлөктүү арабасы, помнишь? Арабасы бар экен. Монда бир нерсе болгон. Бир драконго окшогон бир арабасы бар экен. Ал дагы мисалы могу столдун үстүнө мындай наезд кыласың да. Стол узун да. Ошондой наезд үчүн жасаптыр да бул. Дөңгөлөктөр стол түбүнө кирип кетет. Тиги монт барат. Мини кран да өзүнчө. Мини кран өзүнчө эле башкача. И өзү изденген бала экен да. Мен айтам, полтинникке тартып салайлычы десем, Найзаке жок, 42-ге тартайлычы дейт. Ошондой эметет да, коюп көр. Коюп көрсө действительно анык интересно болот. И тартканда да биз форматты open gate деп коет экен. Бүт полный форматты алып тарттык. Кийин дейт раскадровка кылып аласыңар дейт да. Ошол дагы мага жакты да. Мисалы, тиякта көзүңө жакшы көргөнмөн, монтажда отурбай калыш мүмкүн да, баягы уровеньгечи. Ошол жакшы болду дагы, биздин фильмибиз эми широкоэкранный. Бирок өзүбүзгө керек жерин алдык, информациянын өзүбүзгө керек жерин. Еще Самарканд тартканга жараша мындай тартыш керек болду да. Кенен широкий менен тарттыңар да, короче. Ошондо бизге повезло да, ийгилик болду. Сон. Силер үчүн да бир көп ачылыш болгон экен демек ал жактан дагы, э? Биз үчүн чындап мен өзү түштүктөн болом. Түштүктө өзбектердин тилин түшүнөм. Кулакка көнгөндө сиңип калган. Нурбек да түштүктөн болот. Бирок бул түндүгүрөөк түштүктөн деп. Сәл. И бизде определенный өзбек халкынын бир образы бар да баштачы. Ошол образ границадан өткөндө эле сынып калды го. Вообще башка да. И анан баягы өзбек балачы десем, жок ал тажик болчу дейт. А тиги өзбек балачы десең, жок ал Сурхандариис болчу дейт. А тигичи десем, ал Каракалпак болчу. Бардыгы эле өзбек деп өзүн эме тааныштырат экен, бирок народностьтор көп экен да. И тамак жагын, кыскасы эми тамак жагын айтпай эле. Тамак жагын азыр айтып кетип эле кадрга батпай калабыз. Тамак жагынан жыргадык, чынын айтсакчы. Баасы дагы жакшы, тамак даамы жакшы. Нурбек канча кило коштуң сен? 5-7 кило коштум. Бул 7 кило, мен 10 килограмм кошуп келдим. Чын баягы
эми таттуу болсо жей берет экенсиң да. Ооба. Эми аппетитиң баягы аппетитиң жеген сайын ачыла берет да. Ошон Тем үчүн более жыркап тапшыр жүрсөңөр. өзбек калкына эми эфирден пайдаланып чоң рахмат акалар, укалар, апалар, эчелер. Силерге чоң рахмат. Мейманкерчилиңерге рахмат. Вообще бизге болгон отношениеңерге чоң рахмат. Өзбекче айтсаңыз болмок ушуну. Мен унутуп калдым уже. Мен тиги Өзбекстанга барганда сиз ошол жакта экенсиз го. Барсам эле өзбекче сүйлөп атат Найзабек байке, башка Найзабек байке, кыргызча, орусча сүйлөгөн Найзабек байке жок. Ая, акалы эле бирдеке сүйлөп атат. Таң калдым, бул эмне каяктык эле депчи. Көрсө түштүктөн турбайсызбы? Тамаша. Тил жагынан Ооба. мен өзүм үчүн эме бир сабак алдым Өзбекстанда. Баягы Ташкентте, Бишкек дейди, Ташкентте ар жактан бар. Сурхандариядан, Хивадан, Самаркандтан ар жактан бар. Анан диалекттери ар кандай экен. Кээ бир биз ташкенттиктерди түшүнүп аттык. Бизде дагы ошентип сүйлөйт да, окшош биз жакта өзбектерчи. И баягы кичинекейибизден билебиз. Анан сүйлөшүп отурабыз, бул бири-бирибизди түшүнүп эле, анан дагы бирөө келип, вроде тоже өзбекче сүйлөйт, вообще түшүнүксүз да. И не знаешь, каякты кантип бири-бирин түшүнүп атат деп. И мага жаккан жери өзбектер бири-бирине вообще айтпайт экен. Сен туура эмес сүйлөдүң, сен бияктансың да, тияктансың да депчи, баягы бизге окшоп. Ошол жагынан сабак алышыбыз керек да. Мисалы үчүн Акцент жагынан вообще бөлбөйт. вообще бөлбөйт экен. Там Самарканд менен Бухарада вообще только таджикче сүйлөшөт экен бири-бири менен. И тоже, и тигилер дагы, жок, биз таджикстандык туда-сюда дебейт экен, биз өзбекстандык өлкөсүн аябай сүйүшөт экен, бар жогу. Анан дагы бир нерсе, ошол жакта жүрүп, сүйлөшүп, ошол адамдарга аралашып жүргөндө, оказывается, биздин эң күчтүү жагыбыз, не только өзбектердики, кыргыздардыкы, казактардыкы, өзбектердики, то, что биз бири-бирибизди түшүнүгүбүз бар, анан жакшы мамиле кылсак, даже сөздүн дагы кереги жок да. Анан биз ошо тил билгенибиз, вот Найзабек казакча дагы, өзбекче дагы, орусча дагы, кыргызча дагы суудай сүйлөйт. Мен могу кыргызча, өзбекче бирдей сүйлөсөм, орусча жакшыраак сүйлөйм. Бирок ошол өзү негизи күч экен да. Буларды дагы түшүнөсүң, булар менен дагы на равных общаешься, булар менен дагы на равных общаешься. И орто жолдон көп өзбектер, например, орусча билбейт экен. Кыргызча тем более билбейт. Анан ошо биз баягы өзбекче сүйлөгөнүбүз аябай жардам берди. Тигилерге түшүндүрө алдык. То, что группаң түшүнбөй атса, кыйналасың да. Ооба. И ошол жактан ошондой бир чоң сабак алдым өзүм үчүн, что баягы бири-бирибизди мындай четтетип тил үчүн ана-мына кылбаш керек экенбиз. И тил билген жакшы экен. Даже өзбек тилин билсең деле, все равно айланып келип бир 2-3 жыл мурун мен оюма деле келген эмес, барып Өзбекстанда почти 1 жыл жүрүп иштеп келем деген. Зато иштеп келдик, и вот язык помог, например. Очень. Сон. Негизи бирок мына карап келгенде кыргыз, казак, өзбек үчүн котормо үчүн деле кереги жок го. Баары бир мындай Ошондой экен. түшүнөт экен да, мисалы. Кереги деле жок, потому что бизде эми жана айтып атпайбызбы, түштүк, түндүк депчи бөлүнүп кетебиз депчи. Негизи кыргызда ошо трайбализм, жалкоолук анан көрө албастык эле өлтүрөт го деп ойлойм да. Анан ушинтип эле түштүк, анан аркалыктар да өлө жатып калышат да. Анан ансыңарындай билбейм, мен андай эмесмин негизичи. Ош жагат мисалы үчүн магачы. Болду эми. Эмнеге жаман көрүшөт билбейм. Самсасы зор да. Ооба, самсасы зор, иши арзанчылык. Мен өткөндө эле гастролго барып келдим Ошко. Арзан, тамактары даамдуу да. Сонун. Ооба, кимегермиз. Негизи эле ошондой го. Бул жактан бөлүнгөндөрдүн, жанагындай бөлүп жаргандардын, бири-бирин жек көргөндөрдүн бул көбүнчөсү ошол жактарды билбейт да. Мен ошол жактарга барган эмес, билбейт да. Биз деле мисалы кичинекей кезде биз деле оштуктар жаман көрчүбүз көлдөнчү. Сөздүн ачык, оштуктар жаман көрчүбүз бизге. Анткени ар кайсы жактар ушинтип айта берчи, ар кандай нерсе боло берчи. Бирок бир оштуктардан эмеспиз. Ошко барган эмеспиз. Бул Бишкекке келдик, ушундай жакшы достор менен достоштук, ушундай сонун жерлерге кыдырдык, жедик, ушундай болгондон кийин ошол кездеги өзүмдүн ойлогонум үчүн уялам да. Мисалычы, анан демек менде эгерде бирөө айтып атса, демек анын айлана чөйрөсү же болбосо ошо билими же болбосо ошол көргөнү тарыраак деп түшүнсөк болот да. Ошондуктан колдон келсе жанагындай Кыргызстанды кыдыралы, көп адамдар менен достошолу, билим алалы, илим алалы. Мен ошондо өлкөлөргө баралы.
ушундай кинолор тартылсын, ошол фильмдин ошол дагы бир максаты ошондой болгон да. Мисалы стереотиптерди бузуу да. сонун нерсе да. Өзбектерге болгон стереотипти, казактарга болгон стереотипти, алар үчүн кыргыздарга болгон стереотипти бузуу болчу да. Эми биз кинону политикага аралаштырганыбыз жок, таптакыр аралаштырганыбыз жок. Граница жок даякта, мындайча айтканда граница жок. Булар мындай эле келе койгон деле болду да. Чтобы вот этот стереотиптерди алып салыш керек болду. Мен айттым го, Нурбек экөөбүз границадан өткөндө эле баягы стереотиптерибиз бузулуп калды да. Потому что мен Нокаттагы өзбектерди көрүп чоңойгонмун, бул Жалал Абадта өзбектерди көрүп чоңойгон да. Таптакыр башка экен да. Бүт баары башкача, сүйлөгөндөрү башкача. Эсиңдеби? Эмеден Оштон өттүк эле биринчи жолу. Ошко учуп барып, Оштун границасына өтүп, таксиге отуруп, таксисти бир 2 саат түшүнбөй аттык эмнеге. Чындап түшүнбөй аттык. Анан кийин бир 2 саат жол экөөбүз эле кеттик салондо. 2 сааттан кийин бир маалда өзбекче сүйлөй баштадык. Баягы архивдер ачылыпчы. Архивдер ачылды. Потому что слуховая память жакшы экен да. Сөзүн тигини сүйлөп түшүнүп атасың, анан сөздөрүн угуп атасың да. Бул кыргызча эле сөз, просто деп коюш керек. Бирок кээ бир сөздөр совсем эле башка. Аларда өзбектерде эме фарси көп кирип кетиптир да. Ошол мисалы булар тажиктер менен жакында ошол фарси тили көп кирип кетиптир дагы. А бизде чисто түрки тилдери көп экен да. Ошон үчүн биздин баягы үнү кошуп сүйлөсөң деле өзбекче эмес да алчу. Бирок элестетип коюп жибересиң. Кстати, мына эң мен үчүн тоже вот такой простой пример да. Бизде, например, Жалал Абадта илгери азыр, не знаю, көптөн бери барып деме сүйлөшө элекмин. Биз кичинекейбизде, ошо баягы, как ты говоришь, все равно же жаныңда жашаса дагы определенный стереотип пайда болот. Анан бизде Жалал Абадта өзбектер этти көп жебейт деп ойлойт элек да. Анан биздин жаныбызда жүргөн өзбектер действительно этти көп жебейт эле. Кыргыздардачы чучук дегендерди алар вообще признавать этпейт эле. Потому что ашка кичине эле эт кошот, например, жыт эле чыксын дегендейчи. А Ташкентке барганда ошо бир стереотиптин бири. Чучукту бизден көп жейт. Бизден көп кеткен өзбектер. Чучук, карта немелерди барсаң, бизде бир Бишкекте бирөөнү чучук менен угостить этейин десең, бир саналуу эле жерде го. Ал жерде почти любой кафеде, любой ресторанда целый центрлер бар. Көчөлөрү бар. Көчөлөрү бар. Чучук саткан көчөчү. Баратсаң, чучуктарды илип койгон, барып атасың. Да. Көчөлөрдөн элестет. Вот, например, ошол эле стереотип да, потому что биз аны биякта жүрүп билбейбиз да, зато тияка барып билип келдик. И этти ар түрдүү кылып бышырышат экен. Кууруп, ар кандай. Вроде бы мындай эле нерсе, но барып аякта жашап көргөндөн кийин все равно немең дагы өзгөрөт экен да. И бул фильм дагы ошондой. Я вот прямо сейчас вижу, да, көбү айтат, бул жалаң эле өзбекче го депчи. Эми Самаркандда окуя болуп аткандан кийин өзбекче көбү өзбектер. И баягы жакшы внимательно көрүп уксаң, субтитрди окубай эле түшүнөсүң да, на слух. Мына Нурбек деле тиги Толик ага менен Иса ака үчөө башында 1-2 күн бири-бирине жакшы притирали же все равно, только видят. Орусча аралаштырып сүйлөшүп. Орусча аралаштырып сүйлөшүп, анан уже где-то 2-3 күндөн кийин бул только кыргызча сүйлөп атат, Иса ака только өзбекче сүйлөп атат. Түшүнүп атат. Түшүндү. Бир собственно эле түшүнүп атат. Просто чуть-чуть надо дать время притереться, да. Каш керек. Да, а мол, например, экинчи частын тартканда Кыргызстанда тартабыз, Кыргызстан биздин уже немеге басым жасап. Көбүнчө кыргызча болот. Бирок өзбек актерлорду чакырабыз, алар өзбекче сүйлөйт. Кудо ошондой эле неме болот да. Үчүнчүсү Казакстанда. Үчүнчүсү Казакстанда та же самая история. Поэтому здесь вот это намеренно, да, что тили дагы анан тилин жана Назарбек айтты го, дубляж кылыш керек, болбойт дегендей мындай. Бир учурда экөөбүз бир келишимге келдик, что дубляж кылбайбыз. Как есть, тартылган бойдон калсын, потому что все равно баягы достук жөнүндө да, достук тууралуу, анан түшүнүк, бири-бирибизди түшүнүү тууралуу. Ошондо тасмада өзбекчилер өзбекче ойдон эле калдыбы? Полностью. Азыр эми кинотеатрга кыргызча субтитрлер менен, орусча субтитрлер менен чыгат да. Эч кимдин эмесин өзгөрткөнүбүз жок. Ал биринчи жагы биздин максатыбыз да, тилди бири-бирибизге тааныштыруу. Анан экинчи жагыбыз юмор. Өзбекти мисалы ошол өзбекче юморду өзбек эле сонун кылат да. Аны кыргызча дубляжсаң уже все башкача. Мисалы тетиги ну неге деген Толик аганыкы өзүнүн башкача шармы бар да.
казакчаны орусча кылып сөйлөйт да. Аны кыргызча отурсаң кантип звучать этет? Кантип? Болбой калат да. И Нурбектин деле өзүнчө бир интересный голосу бар булунчу. Ошондой эле да. Ошон үчүн биз дубляжга башында эле проект башталып атканда эле экөөбүз сүйлөшүп алганбыз, все, эч кимге бербейбиз деп. Өзбектер до конца эметти да бизди. Бизде обязательно дубляж болуш керек дейт. Анан кийин Кыргызстанда дагы совет берип атты да. Что-то бир фокус группага көрсөттүк. Бирөө городской вообще түшүнбөй калыптыр өзбекчени. Кыскасы ошол айтып калды, дубляж эле кылып салбайсыңарбы? Макул, дубляж кылып салабыз. Анда кинонун максаты эмне анда? Кинонун максаты акча иштемей болуп калат да толкочу. Биякта бизде баягы нар жактан келген, нар жактан акчадан сырткары көп эмелер жатат да, байлыктарчы биякта. Ошон үчүн биз дубляж кылбайбыз. Ошол эле Нурбек айтты го, кинону көрүп атып көп болсо бир 10 мүнөт кыйналат да окупчу. Жок, кыйналбайт. Кыйналбайт. Вообще түшүнүп кете берет. Биз көбүнө көрсөттүк, даже орус бала монтаж кылып орус түшүнө баштады. Ал болбосо Россиядан келген орус, биздин орус эмес. Сеня менен Степа по ходу монтаж кылып атты. Тоже башында кыйналды, анан кийин уже начал понимать. И 10 күндө уже өзбекче кыргызчаны түшүнө баштады. Да. Азат вообще өзбек тилин сүйүп калды бизде. Мисалы 10 күндө аларга мисалы 5-10 күн убакыт берилип атат ошо түшүнүш үчүн. Анан бизден мисалы өзбекче менен таптакыр түшүнбөгөн көрөрмандарга биринчи көргөндө 1 саат, 1,5 сааттын ичинде туура айтасың, опасения туура. Бирок ошол үчүн биз мындай кылдык. Өзбек тилин фарсилерди азайттык вообще. Чисто түрки тил кылып жаздык да. Өзбек тилине окшоштур. Котормочу менен мен 1 ай иштедим отуруп алып. Баягы бевазахо деген бир сөзү бар. Бул эмне десем, айла жок дейт да. Айла жок деп эле жазам да. Деп ошентип чыкты да. Ал уже бизге түшүнүктүү болот да. Адабий сөздөрдүн бардыгын алып ыргытып, адабий фарси сөздөрдү азайттык. Алып сала албайт экенсиң. Азайттык, просто синоним издедик да, баягы түрки тилде синоним кылдык. Ошо менен бүт баары эле түшүнүп калды. Азыр мен зрительдер мен вообще кыйналбайт деп ойлойм да. Тем более субтитрлери бар. Эме дейт го, баягы кинонун вообще үнсүз окусаң деле түшүнүктүү болот да биздикичи, потому что эме баягы айтпадымбы, жеңилирээк кылып тарттык, кичине жеңилирээк кылып, заявка, понятная заявка, проблемасы понятный, булардын эмоциясы понятный, эмоция менен эле түшүнсө болот да. А тил это для юмора только. Сон. Өзгөчө колориттүү бир тасма болот экен буюрса. Муну Буюрса колориттүү тасма болот. Жогоруда акча темасын көтөрө кеттик. Ошону дагы утурлай. Тасмага негизинен канча каражат кетти жалпы Кыргызстандан, Өзбекстандан? Тасманын азыр биз айта албайбыз, потому что биз бюджетти жаба элекпиз. Бизде расход кетип атат дайыл. Азыркыга чейин. Примерно айтканда $200,000 тегереги да. Үйдөрагы. Бийгирагы. 200,000 бийгирагы, потому что ушунун 50% өзбектер төлөдү, 50% бизден. Бизден мисалы монтаж бүт биздики болду, подготовка бүт биздики болду, алар только съемканы алып беришти да. Съемка билесиңер да, съемка эң кымбат часть. Ошол жарымы ошака кетти да. Жакшы, бул буюрса Кыргызстанда да Өзбекстанда дагы болот, Кудай буюрса 13 марттан биздин Кыргызстан боюнча кинотеатрларда чыгат. И 20 марттан баштап Ташкент, Өзбекстан территориясына чыгат. Бүт Өзбекстан боюнча чыгат. Сон баракелде. Казакстанды деген суроону бересиң дейм, баары бирчи. Казакстанга азыр где-то бир Өзбекстанды чыгарып алалы, Кыргызстанды Өзбекстанды чыгарып алалы, ошондон кийин Казакстанга киребиз. Пока бирок Казакстанга киреше элекпиз, бирок котормосун даярдап, титрларын өзгөртүп, сүйлөшүүлөр жүрүп атат азыр буюрса. Сон. Анан бизде мисалы азыр айтсаңыз эсиме келди да, көп кинолор мисалы биздики казакча которулат, орусча которулат, өзбекче которулат мисалычы. Анан ошолордун арасынан көп эле уккан элем да, ошо өзбекче дубляждын деңгээли вообще башка экен депчи. Бул дагы бир чоң артык болсо керек да. Мисалы демек өзбектер кинону таптакыр площадкадан жазбагандыгы үчүн ошол дубляжды ошончо жогорку деңгээлге чейин чыгарган экен да демек бул жагы. Бул жагын айтып кетиш керек. Өзбекстанда ошол дубляж режиссеру өтө мындай бааланат экен да. Себеби ошол дубляждын күчү менен болбой калган кинолорду драматический кылып ийет да. Болбой калган кинолорду мындай деңгээлге чыгарып коет экен да. Бизге дагы эсиңдеби? Ооба, бир режиссер айтат. Кандай звугун кандай кыласыңар дейт. Живой жазабыз десе.
Живой, это же не очень. Неге десем, неме анча-мынча жерлерин актерлор, если не вытянут, баягы дубляж кылганда көрүп туруп ошол жер менен драматический тартып кетесиңер, дубляж эле кылбайсыңар, кыйналбай дейт да. Байке бизде андай кылбайбыз, бизде мы не так работаем, бизде сразу звук жазабыз, анан актерлор менен сразу площадкада иштейбиз. Эми болбой калса айла жок, если его совсем выкинуть нельзя, придется его в таком виде пускать десек, аябай таң калды. Сиздер жаман кыйналган немекенсиңер деди. Бизде эме кылат го, бизде монтаж менен кинону сактайсың го. Аларда ошол дубляж менен кинону сакташат экен да. сан. Бирок дубляжы сен айткандай эле могу Орто Азиядагы эң күчтүү дубляж өзбектерге. Буга таң бериш керек да. Ооба. Демек мен азыр ошонун ойлончумун да деп, бирок азыр айтсаңар мен демек тасманын баардыгын дубляж кылып атып, демек ошонусун аябагандай мыкты деңгээлге көтөрүп алган экен да бул жак. Алар ошо Орто Азия боюнча ошо именно дубляжды эң биринчи башташкан да. Мен кичинекейимде Жалалатта өскөм да, анан Yoshlar деген канал тартат эле. И ал жакта көп почему-то в основном мультфильмдер. Мен, например, Король Левди биринчи өзбекче көргөм. Ошо Yoshlar каналынан. Алар эң биринчи баштап, эң биринчи ошол жагына көп маани берген да. Сон баракелде. Буюрса бизге трейлер чыкты. Трейлердин астында аябагандай жакшы бир сын пикирлер болду. Мыкты болуптур, кыска болуптур, бирок ичинде аябагандай нуска болуптур десек болот. Бизде трейлер рубрикабыз бар. Ал жакта биз ошо трейлерди карап туруп, ичинен катылган бир сырлар эмес, эми катылган кадрлар арасынан бир суроо беребиз. Ошолордун үстүнөн бир жооп издейбиз дегендейчи. Макул. Трейлерди мисалы өзүңүз канчалык көрдүңүз жасап аткан учурда? Кеминде бир 100гө жетпейди, бирок ошого жакындады да. Сен Мен бир күндө бир жолу көрүп коем ошо. Это медиада. Бир сыйра карайм, просмотрларын, комментарийлерине көңүл бурганга аракет кылам, кээрлерине жооп да берем. Өзүм лично, например. Нурбек мырза сизгечи? Мага жакты. Канча жолу көрдүң? Мен чыкканда биринчи этномедиадан чыкты окшойт, Ооба. Бир 5-6 жолу көрдүм дейм го дейм. Көрдүңүз, Ошол түндө эле 5-6 жолу көрдүм. Ошол түн. Ооба. Ошондон бери көрүп келетиңиз. Жакшы. Анан сүрөттөрүн да жиберип аттыңыз сиз. Ооба. Могу жакшы экен же бул жакшы экен депчи. Негизи жакшы. Экөө тең жакты мага. Сон. Анан ар бириңизге бирден суроо жооп берсеңер азаматсыңар, жооп бере албасаңар дагы азамат. Кете бергиле деп. Так, Нурбек мырза, сиз азыр суроо берем. Бул столдун үстүнөн карабай жооп бериңиз, Стол үстүн карабай. Анткени жообу столдун үстүндө бар экен да. Көзү көрбөйт. Ачки тагынбай эле жүрөм. Жакшы. Бул жакта мисалы жанагы жогору айткандай, бул тасма өзү майрам тасма экен. Силердин образыңар, кийингениңер, жүргөнүңөр, турганыңар жана айдаган машиналар да өзгөчө машина экен. Розовый машина экен. Ошол машина трейлерде дагы, постерде дагы аябай көзгө илинди. И сураган сурам, ошол машинанын номери кандай болот? Машинанын номерин эстеген жокмун. Ошо эстеген аракет көрбөйсүзбү? Мен деле Өзбекский номер болчу шыгыл. Анан карабайбыз. 10-чу Но мне другой вопрос зададут. мен деген ошол номерин карап атканда регионуна көңүл бургам, алардыкы 100-200 болуп бөлүнүп кетет турбайбы? 100-200-300 деп. 300гө жетпейт. 300гө жетпейби? 125. 125. Номеруна көңүл буруп аптырмын ошол. Вообще билбейсиз. Бирок өзбекче номер болчу. Мен вариант берип көрбөйм, может тандайсыз. Макул. Так, биринчи вариант А 286, экинчи вариант Б 336, төртүнчү вариант А 330 и төртүнчү акыркы вариант А 336. 336. Я окончательный вариант 330. 336-ны 2 жолу айттың. Иә, ооба, бирөө Б менен, бирөө А менен айттым. Ооба, 336. А мененби, Б мененби? А менен. А менен, Точно эмес. Туура баракелди бул жакта. Ничего себе. Бунун эмеси бар. Бунун историясын айтып берейин номер. А ты знаешь, что ли, Да, номер? я знаю, историю знаю номера. 1336 Амир Темурдун туулган жылы. Башында А деп турат го, Амир, биякта Тимур деп турат.
ошого мен көңүл буруп аптырмын. эми Ким сценарист, ким мен азыр режиссер мен да? азыр мактанган болбойм. Муну мага художник айтып берди. Атайын кылып турбу ошону? Художник постерди жөнөттүм художникке, көрүп кой деп. Найзака билесизби дейт, могу номердин чечмесин дейт да. А номерди художниктер жасаган. Ооба, өзү билип, өздөрү жасаган. Жо билбейм, но 50-чү Наманганский регион экенин билем дедим. Калган билбейм десем. Амир Тимур да дейт. Карап көрүңүз дейт. Карасам ТМ Тимур. Жакшы. Номерин сездиңизби дейт да. 336 болуп турат да бияктачы. Бирок могу палочканы байкаш керек экен да, могу палочка турат да. Ортодочу 1336 болуп калат экен да. Амир Тимурдун туулган жылы экен. Анан кийин кыйын боло баштады анан. Монтажерду билесиңби эмне деп. Как раз ошол суроону мен да камдаган экенмин да. Ооба. Ошондо мен таптым да, Исабек молодец вообще. Исабекке сөз жок. Ооба, художнигибиздин кылган эмгеги экен да. Буну өзбектер гана түшүнөт дейт да. И то баягы самаркандыктар түшүнүшү мүмкүн дейт. Макул. Анда эмесе кийинки суроо сизге. Сизге жеңилирээкинен берейинби, оорураагынан берейинби? Мага боло берет. Мен уже кинону баягы баштан аяк Жаттап бүттүңүз. Жакшы. Анда трейлерде акыркы берген бизге ошо трейлер деп берген бөлүктө эме бар экен. Атчан кадр бар экен. Ат менен көчөнү аралап өткөн. Ооба. Аралап өткөн. Анан ошол мен бир кадр бар экен, аралап өткөн. Ошол канчанчы үйдүн жанынан айда чаап өтөт. Кандай канчанчы үйдүн? Ворота номери канча айда өткөн. Аны биз Таң жасаганбыз. эрте тартканбыз ошо. Мен ошол тарткан түнкү кадр. мен тарткан эмени билем, тарткан окуясын билем. Номерин билбейм, потому что биз кечке съемка кылганбыз. Кеч келип 2 саат эс алып кайтып таң аткыча съемка кылганбыз да. Ат отургузбай мунучу секирип төө баспай, кыскасы эметкенбиз. Чындап Эки түн уктаган эмеспиз ошондо. Ошо 2 түн уктаган эмеспиз. Чындап эсимде жок. Эсиңде жок. Трейлерде ошо ат менен бир кадр бар экен, ошо өтүп кеткенин тартып турсуз. Ошол чоң бир дарбазанын жанынан чаап өтүп кетет экен. Ошол дарбазанын номери бар экен. Сары болуш керек дарбаза. Жок, күрөң дарбаза мынакей. 132. Дуал сары экен. Анан бул жакта ошо дарбазанын номерин байкап калдым. Мынакей. Канча экен? 64-теги? 04. 04. 4-үчү үйдүн четинен чаап өтүп кетти турсуз. Утулдук. Жакшы. Я боюсь. Чоң сүйлөп алып, но башында эле монтажда көргөм деп. Сизге бир жөнөкөйрөөк суроо берейин. Бул жакта жана жогору айткандай ар кандай департаменттерди колдонуп турсуздар. Анын ичинде өрт өчүргүчтөр бар экен. Өрт өчүргүчтөр ар кандай адамдар жүрөт, бир нерселер жүрөт. Анан ошол бир кадрда бир доли секунду бир кадр өтүп кетиптир да, мындайчы. Ошол жакта негизи кадрда канча өрт өчүргөн мырзаны көргөнсүңүздөр? Их было 4, по-моему. Ошондо кадрга канча кирди? Кадрдагысы. Эко. Экөөбү же үчөөбү? Эко. Точно, Да. акыркы айтыңыз. Да. Эко. Же үчөөбү? Эко. Туура, эки өрт өчүргүч мырзаны көргөнсүздөр. Да, они же там ходили, тушили. Ошол неме жөнүндө мен да бир кызык история айтып берейин. Каскадерский топ чогулттук. Анан аякта бир неме бар экен, пиротехник. Ой, илгерки пиротехник. Аябай опытный экен. Эми не знаю, то ли возраст, то ли он растерялся, но бир кызык окуя болду да. Ошол жерде в трейлере же есть, да, что там огонь должен быть. Эми огоньду, раз там есть пожарный, значит там был огонь. Вот. Анан ошол өрттү чыгарыш керек болуп калды. Анан долго готовимся, неме кылып атабыз, тиги жүрөт. Эми аябай опытный да. Келип бизге үйрөтүп коет дагы. Камераны мындайраак койгула. Да. Мындай болот. Алысыраак тургула, мындай болот, тигиндей болот деп үйрөтүп атат. Анан, значит, это Дайындап коюптур да. вот. Я говорю, а вы сами өзүңүз готовы? Да, конечно, что ты мне лучше вон ведро принеси деп мага неме болуп коет. Анан моторго бир 15 минут калганда мага келип орус эле да, мага келип: "Слушай, Нурбек, я тут что-то посмотрел. А что, у вас генератора нет, что ли, дейт?" Говорю, в смысле? Какой генератор? У нас же все на батарейках. Свет, техника, все на батарейках. Генераторды биз даже ойлонгон жокпуз. Күндүзү да. Все.
эми любой площадкада генератор болот деп бизге жини келип атат да. Эмне болду, эмне кыласыз генератор десем, генераторсыз тияка искра барбайт да дейт. Говорю, как? Азыр бир машинадан аккумулятор снимем, болсо не, ал болбойт, генератор керек дейт. И биз ошо 15 минуттун ичинде биз шаардан алыс кетип калганбыз. Жакын арада жок, бир айылдар бар, бир 2 километр аралыкта. Жолдун боюнда жолго чыктык. Жолго чыгып туруп, начали машиналарды токтот. Просто өтүп аткан машиналарды. Тигилер эмне кылып атасыңар? Эмне болду? Генератор бар. Кандай генератор деп алар түшүнбөйт. Просто представь, жолдо сен бирөө токтотуп генератор сурап атат. Эптеп бир таксистти таптык дагы, бир тоонун бир чекесин, Самарканд тоолуу жер экен да. Тоонун бир чекесинде бирөөнүн генератору бар эле, ошол жака барып келге. Канча сааттык жол? 1 саатта барып келесиңер дейт. Биз ошентип атып, бир машинада чыкты генератор. Все-таки. Биз уже бирге немени жөнөттүк, тияка генераторго бар деп. Өзүбүз биякта заправкага чейин барганда, заправканын жанында бир баягы полесин сугара турган ак суу аз да, сугарганы неме пылевой дождевой установка менен неме кылат экен. И ошол генератор менен иштетет экен. Бирок ал жерде калтырбай алып кетет экен. Как раз эми алып келип орноштурган болчу да. Аке бериң эми акчасын да төлөп беребиз, жарым саатта кайтып алып келип беребиз десе, эмне кылып атасыз? Кино тарт. Кино болсо алып кеткиле деп генераторун берди. Да, кино билинбеген бир кичинекей даң эткен нерсе, бирок аркасында канча кызыктар, Мы же не думали, эң опытный пиротехник деп берген. Ал деген заявка берет да, башында билесиң да, любой эле эмеде жардырыш керек, өрт чыгарыш керек, баягы запал сатып алыш керек. Же дагы баягы пуля попадение бир нерсе кылыш керек да. Ошонун баардыгын мен тиги келип бизди вообще тең албайт алчы. Ну чё, братишки деп кирет да. Бир кулак укпайт. Ну чё, братишки деп көздөрү башка, көздөрдө мындай карайт да. Башкача. Нурбек экөөбүз менен сүйлөшүп отурса экөөбүз бирдей карап калат. Анан кийин ошол айттым, Костя болчу, дядя Костя, заявку дайте. Вот Нурбек, он вам купит всё. Хорошо. Я потом напишу. Жок, сейчас азыр неме кылгыла, биз заранее жазып алышыбыз керек. Хорошо. 3 литр бензин, 1 литр солярка, 2 чака деп жазып коюптур да. Ну хорошо. Анан канча жардырасыз? Ушуну жаздыр дегем. Жок, порох. Да, порох керек, порох. Канча керек порох десем, өзүмдө бар деди да. Жок, эми ошого акча керекпи? Деп койду. Анан кийин где-то бир жумадан кийин съемкага чыгып атканда келди. Порох таап бергиле деп. Сиз айтпадыңыз беле десек. Жок, меники мен сатпай турган болдум дейт. Жок, мен бербей турган болдум дейт. Эми сатам дейт. Макул, канча беребиз? $50 деди. $50 жаман көп айтты да. Макул берели. Жок, азыр бергиле деп чыкты. Макул, азыр деп бир нерсе кылып сумду алмашып келип берсек, жок, мага американский $50 бергиле деп. Чалды бак, көзүмдө эки көздөн карап турат да. Өзүм биякта карап турат. Бекин албайсың. Бекин албайсың, любой жак көрүп коет да. Анан баягы үйгө барып, кошелектон доллар алып келип, $50 бердик. Все, больше ничего не надо. Жок, эч нерсе керек эмес. Деп анан кийин дагы 2 күнөн келип, зым керек дейт. Ошол эмеге зым кылып басып жардырат. Хорошо, канча метр? 20 метр деп бир нерсе деди. Хорошо, 50 алып берели. Алысыраак, безопасность. Хорошо. Жакшы, биздин гостиницанын жанында хозяйственный магазин. Ал съемкага бар айтып атпайбы ошону. Анан кийин все, ничего не надо. Жок, болду, эми аванс бергиле дейт. Аванс бербейм дедим. Жардырмайынча бербейм дедим. Потому что вдруг чал барбай коюшу мүмкүн да. А бизде съемкада там массовая сцена. Ошакка барганда жардырып өрт өчө элек колуңузга эсептеп беребиз деп алып бардык. Анан кийин съемкага даярданатка бул айткандай кыйын баягычы. Монт басып келет дагы. Слышь, режиссер, ну ты ракурс нормально бери, хорошо дейт, макул деп. Операторго үйрөтөт экен. 50-нчи немеме тарт депчи. Өзүндүк эч нерсе даяр эмес да. Ошого айтып атпайбы булчу. Биздин ачуубуз келгени съемкага мына уже мизансцена отрепетирована, актерлор менен иштеп койдук, уже каскадерлор даяр, бүт машиналар даяр. Эми ошол эле калды да. Ошол эле калгандан кийин где генератор дегенде жарылып кетейин дедик. Болбосо бизде 2 саат издеваться этти биздечи. Нормально тарткыла. Тезирээк кыймылдагыла деп үйрөтүп жүрөт биздичи. Ал жерге 2 саат мурун барганбыз. А биз коркуп жүрөбүз анданчы. Дядь Кость, у тебя все готово?
Да чё ты, конечно, готово. Ведро нормальное? А, ну вот, пойдет это ведро. Ты мне еще, говорит, бир бутылканы жарымын, кесіп кел, чачып салайын, аны сонун болот дейт. Аны да кесіп келіп, это бир кызыктай болуп кеткенсиң да, билбеген жериңде, чөлдүн почти ортосунда, жолдун боюнда генератор жок, таап келдик да. Андан дагы бир нерсе, Айсанатка тоже 10 мүнөт, жарым сааттан кийин мотор, эрте менен таңгамал саат 8-де костюмер забыл, что ли. Бул кыз эмне кийет дейт да. Айсанат түнү менен келип, чарчап, они почти көп эс алып 16 саат жолдо болушту пересадка менен. Казакстандан бир жактан келди. Анан эми жок, биз айтканбыз да бар деп, костюмер айткан бар деп. Ошону бир көз салып коюп атырмын да, бу, наверное, мой косяк все-таки. Анан съемкага бир жарым саат калды. Всех готовим, костюмдарын кийгизип. Анан карасам отурат, а бул эмне кийет десем, анын костюму жок дейт. Говорю, в смысле, вот же в сценарии есть брючный костюм, туда-сюда. Нет, дагы алып келген жокпуз дейт. Барып Самаркандты тоже бир кызыктай болду. Мен ол Бишкекте дагы саат таңгамал 8-де женский костюм таап кел десе, каяктан алышымды билбейм. Аяктан бир жактан таап. Тем более Самаркандта. Да, бирөөнүн таанышын Бөтөн жер, бөтөн эл. подняли, ойготуп, анын магазинин ачтырып, еще Айсанат еще там готовится, да, без нее. Выбрали, мол, жарашат, мол, сон болот деп выбрали, анан Айсанат келе калчы, пожалуйста десем, келди. И кирип келатат. Я говорю, кантип келдиң такси менен? Такси чакырып берген. Жок, өзү чакырыптыр. Я говорю, акчасын эмне кылдым десем. Жөн эле жеткирип койду дейт. Такси, ага да таң калып калдым. Келип, анан ошо баягы тандаган костюмубуз сразу тура келди. Вообще прям как будто это ее костюм. Кийди дагы и сразу съемка. Иш туфли таппайбыз. Ошондой майда чүйдө нерселер көп болду. Эмесе бизге баягы башкы костюмер барбай калды съемкагачы. Семейный проблема барбай калды дагы. Бул жигитти башка эле шаардан бизге жиберип койду. Ал билет, баарын билет, сүрөттөрүн жибергенмин мен. Потому что тетиги костюмер чоң башка костюмер менен түзүп чыкканбызда бүт нумерация коюп, костюмдарын ачып, бул мына жерде, бул сахна. Анан ошол бала жаман кыйналды. Мисалы ал сахна, анан костюм номери бар да, ошолорду алмаштырылат да. Мисалы Ситора көйнөкчөн сахнага костюм кийгиз алып келип алат. Костюм кийген жерге көйнөк кийип алат. А Ситорага биз специально костюм көйнөк тиктирдик да, бир кымбат таштар менен башкача көйнөк тиктирдик. Аны 2 киши 20 мүнөт кийгизет да. Элестет кой. Бул кийиш үчүн базага барыш керек, кийимдерин алмаштырыш керек, кайтып съемкага келип калыш керек да. 20 мүнөт кийинсе, значит жолго тияка 15 мүнөт, бияка 15 мүнөт, 50 мүнөт кетип атат. А биз закатты тартышыбыз керек да. Закат тартып баштадык. Режимди. Анан баягыны же катты айта албайсың, же ушул алда бирөөнүн баласы да эми. Анан аягында кичине сөз өтүп кетти ага делечи, потому что аны заранее кылыш керек да. Мисалы аларды көбүн мен неме деп койдум, по факту иштеген кишилер экен да. Ондай площадкага келдиби, тогото бер жерине жетти, ошондо, ошондой кылыш керек беле деп сурайт да. Бирок башка костюмер, чоң костюмер, ее как раз биздин съемканын алдында президентский премия берди. Бир чоң кино тартышыптыр, исторический. Ошонун костюмдарын баягы Ренессанс эмес, дворец кинематографисти, кино санаатчылар үйү дейби. Панорама деген илгерки кинотеатр бар экен, сонун ичи музей. Ошол жерге уже тигин костюмдар турду да, дагы эле турса керек. Дагы эле турат экен. И ошого, да, аябай сонун костюмер. И вот и как раз, да, биздин съемканын алдында еще и премию дали, Зухра Ганиева деген. Прям тоже команда жагынан в основной состав аябай сонун иштеп берди. Прям мен өзбек кинонун мен деген адамдар. Жөнөкөй адам жок арасындачы. Анан биз дагы эми все-таки бирөөнүн жеринде деп чоң сүйлөй албайсың. Видишь где-то, анан Исабек, мындай кылып койчу, же Зухра, давай сделаем вот так десең. Ну давайте сделаем деп неме кылат. А съемкага келгенде ошо бир-эки баягы түшүнбөстүк болуп калды из-за того, что у нее что-то случилось. Ал өзү болгондо вообще без проблем было. Мен буга чейин кинолор тартып жүргөндө актерлорду биринчи тандап алам да. Анан актерго
бар костюмдарды кийгизип көрөсүң да. Мез жарашат, мез жарашпайт. Ал эже деген полностью тартып берип келет мага. Мындай образ, эскиздерин кадимгидей цветной кылып тартып келет да, светинен бери. Мындай материалдан тигем, мындай болот дейт. Көйнөгүн алмаштырып коелу дейт. Хорошо деп, эртеси күнү дагы башка алып келет. Анан биз бекитебиз аны. Бекиткенден кийин ошол сүрөттөгүдөй кийим таап келет да. Сүрөттөгүдөй. Бул костюмун, даже костюмун ар бир моундайын карандаш менен чийип чыккан. Ошо костюм таап келди бир жактан. И жакшы да, сен уже образды давно билесиң да. Булар барган күнү кийиндиңер, Булар эмеден такси менен келишти. Автобус таксилер прямо өзбек фильмге алып келди. Дегенде эле кирип костюм алып келдик да. Кийсе ушунун размери деп кой. Бунун размерин сүрөттөн билип коюптур элесиң. Ушундай бир тажрыйбалуу адам экен да. Ушундай достор, буюрса 13 марттан баштап мына ушундай сонун мыкты өзбек командасы жана ошондой эле кыргыздын мыкты командасы биргеликте тарткан мыкты бир ошол Самаркандтын сулуулугун, кооздугун көргөзгөн, кыргыз, өзбек, казактын достугун көргөзгөн сонун бир буюрса тасма чыкканы турат. Андыктан баардыгыңыздарды бул тасмага келип көрүп кетиңиздер чакырмакчыбыз. Өзүңүздөр менен жакындарыңызды, ата энеңизди, досторуңузду ээрчите келиңиздер. Менин оюмча алар менен биргеликте жылмайып, күлүп, жана ошондой эле бир кубанып чыгасыңар деп деген терең ишенич бар. Анан негизги биздин салттуу бир сурообуз бар, Найсан мырза. Камераны карап туруп өзүңүздүн көрөрманыңызга бир конкреттүү түрдө айтыңызчы. Самарканд тасмасына эмне үчүн келиш керек? 3 себеп. Биздин бая башында айтып кеткендей, биздин фильм бул кино майрам да. Сиз бул кинону көрүп, бир жагынан кооздуктарды көрөсүз, экинчи жагынан күлүп жайнап, өзүңүздүн бир кандай десем, ичиңизде бууңузду чыгарып аласыз. Өзбектердин актерлордун көрөсүз, өзбектердин тилин угасыз. Мен ойлойм, сонун бир сабак да болуп кетет да, бул тарыхый сабак да болуп кетет. Ошон үчүн бул кинонун дагы бир жакшы жери, бул үй бүлөлүк тасма. 12 плюс кылып койгонбуз. Үй бүлөңөр менен келип, кадимкидей кино майрам кылып көрүп, жыргап ойноп кетиңиздер. Бул эң азыркы жазга болгон эң сонун белек болуп калсын. Бул Ноорузга даярдаганбыз. Буюрса кыргыз Ноорузду 3 мамлекет бирге майрамдайт экенбиз. Ошон үчүн Ноорузга бул бизден болгон майрамдуу, бир гүлдүү, түстүү белек болсун. Эң сонун. Сиздин оюңузча? Биринчиден музыка. Музыкасы дагы өзгөчө. Ошо жантан бери сүйлөп атып айтпай кетпиз. Биздин баягы старший поколениядагылар аябай суктанат биздин музыкага. Негедир бул уккан адам жону равнодушный калбайт ал музыкада. Ошол биринчиси. Экинчиси биздин актёрдук ансамблыбыз. Ар бир актёрубуз, өзбектин актёру болобу, биздин актёр болобу, казактын актёру болобу, аябай сонун ойноп берди. Бири-бирине жакын, баягы бири-бирине тил табып, как родные. Кинодон көрсөң, биз билебиз кандай болгон. Бирок кинодон көрсөң ишенесиң да, булар чындап эле ушу достошуп кеттир. Булар чындап эле бири-бирин жаман көрүп атат деген. И үчүнчүсү, Самаркандка эми качан саякатка барып келесиз? Мартта. Ошон үчүн биринчиден барып, мындай көрүп келесиздер. Самаркандка кинотеатрда 1,5 сааттын ичинде. Анан кийин Самаркандтын өзүн дагы көрүп келген. Көргөндө уже башкача кабыл алат Самаркандтын өзүн. Бирок чындыгында Самарканд өтө коошар, Аябай коошар. Бул кинону көргөндөр Самаркандка барып местный болуп жүрүшөт да. Баягыда, баягыда. Бул тарыхы мен билем, бул тарыхы мен билем. Булар да баягы барып тешиктерди издөбөсө эле болду, баягы. Баягы бекитилген жерлерди. Нурбек мырза, өзүңүздүн көрөрманыңызды бул тасмага чыгара кетиңиз. Мен ойлойм, тиги ар бир эле кыргыздын өзбек, казак досу бар болуш керек, Ошон үчүн келип кеткиле деп айтмакчымын. Ошол досторуңарга болгон сагынычыңарды ушул кино аркылуу чыгарып таратып алсаңар болот. Эң сонун. Урматтуу достор, мына ушундай сонун тасманы көргөндө, көрбөгөндө армандуу болуш керек. Андыктан көрүп калыңыздар демекчибиз. Анан буюрса 13 мартта жалпы элге көргөзүү болот. Бул менин оюмча кинонун аркасында болгон өтө сонун моменттерди кеңири жашырбастан бөлүшүп бердик. Менин оюмча ар бир биздин көрүүчүбүз кызык болду деп ойлойм. Келип бергениңизге, убактыңыздарга, ардаңыздарга терең ыраазычылык. Дагы да мында мыкты тасмалар тарта бериңиздер. Кыргызстандагы болгон окуясын күтөбүз, Казакстанда болгон окуясын күтөбүз. Анан балким 4-сү дагы ким билет,
Ким билет, Индияда болуп калышы мүмкүн. Индияда эмес, Турцияда же Азербайжанда болот. Турцияда же Азербайжанда. болушу мүмкүн. Дагы улана берсин, достук болуп турган жакшы. Ошол достор, ушуну менен этно подкаст жыйынтыкталды. Кызматыңыздарда Саламат Иманов жана ошондой эле бүгүн Сырдуу Самарканд тасмасынын жаратуучулары болду. Кийинки сонун подкасттан мыкты тасмалар менен жолугушканча аман болуңуздар. Мыкы, ушул машина сени Ташкентке жеткирет. Андан нары поезд менен Самаркандка. Мен могу трандулет менен жүгүмдү алып барбайм. Абдыхамид Бауыржан. Андай сулуубузга сөз тийгизбегилечи. Экспонаттарды кайтарып бергилечи. Машинанын ичинде адам калдыктар жок. Ну неге? Силер мунун баарын башынан билип туруп, мага эмне айткан жоксуңар?